Biz çoңдор эле эмес, жаш балдар дагы өтө нервный да. Жаш балаңыздын колунан телефонду же бир нерсени тартып алыңыз эле. Мейли, макул деп бербейт. Çoңдор дагы нервный, көчөдө машина айдап баратканда бирөөнүн алдында кичине эле торуңуз басып коюңуз эле, үйүңүзгө чейин кууп келет. Неге мынча нервныйбиз? Себеби. Сураңыздар доктурлардан, неврологдордон, психиатрлардан сураңыздар, нервти кайра калыбына келтире турган дары жок. Ошондуктан Аллах Таала адамдын нервин эс алдыруу үчүн, кайра калыптануу үчүн, восстановление үчүн, мээңердин, нервтериңердин эс алуусу үчүн уйкуну бердим деген. Ошол кайсыл уйку? Дары боло турган, эс алдыра турган уйку түгөнгөндөн кийин ал уйку эмне? Чарчата турган уйку. Ошондуктан тура албайбыз да. Капа болбоңуздар, бирок бүгүн биз чоңдор эле эмес, жаш балдар дагы өтө нервный да. Билесиздерби ушуну? Жаш балаңыздын колунан телефонду же бир нерсени тартып алыңыз эле. Мейли, макул деп бербейт. Охо, бардыгыбыздыкы. Тополон кылат, ыйлайт. Нервный да жаш балдар дагы. Чоңдор дагы нервный, көчөдө машина айдап баратканда бирөөнүн алдында кичине эле торуңуз басып коюңуз эле, үйүңүзгө чейин кууп келет. Нервныйбиз да. Кокусунан бутуга тормуз тийип кетиши мүмкүн. Бирөө сигнал басып алсын эле. Неге мынча нервныйбиз? Себеби биз түнү уктабайбыз да. Аллах Таала адамдын нервин эс алдыруу үчүн уйку берген. Ва жаална наумакум субата. Силерге уйкуңарды кайра калыптануу үчүн, восстановление үчүн, мээңердин, нервтериңердин эс алуусу үчүн уйкуну бердим деген. Ошол кайсыл уйку? Куптандан кийин түнкү 2-3ке чейинки уйку. А биз именно 3-тө уктайбыз да. Дары боло турган, эс алдыра турган уйку түгөнгөндөн кийин ал уйку эмне? Чарчата турган уйку. Ошондуктан тура албайбыз да. 2-де 3-тө уктаган адам тура албайт. Күндүз уктаган уйку кайсыл? Багымдаттан кийин уктаган уйку ырыскыга тоскоол боло турган уйку, асырдан кийинки уйку ооруга себеп боло турган уйку. Биз уктабайбыз азыр. Бул ачык эле нерсе да. Алымдар китеп жазган, айбандардын өмүр баяны деген, Хаятул хайван, чоң 2 томдуу китеп. Ошол китепте 2 жаныбардын өмүр баянын жазган, бири кой, бири ит. Эми калькулятор алып, эсептеп көрүңүздөр, Кыргызстанда канча кой бар? Мисал, айталы 1 миллион кой бар дейли. 1 миллион кой. Макул, 1 миллион койдун 800 миңи кой болсун, 200 миңи кошкор болсун. Ошол 800 миңи жыл сайын бирден төлдөсө 800 миң болот экен. Бирок биз кой жегени келгенде, конок келсе да кой, куда келсе да кой, тойдо да кой, бирөө төрөлсө да кой, бирөө өлсө да кой, үйлөнсө да кой, ач калсак да кой, ашкана кафелерде да кой, касап, кыскасы кой эле кой соебуз, туурабы? Бирок кайра эле биздин эме боюнча, калькуляция боюнча жанакы 1 миллион кой, анан алардан туулган эмелер 1 миллион козу дагы түгөп минуска кетишибиз керек болчу да. Биз жеген темпке карагандачы. Бирок алхамдулилlah, тоого эле чыксаңыз миң койлор жүргөнүн көрөсүз. Эми экинчи тарабын алыңыз, ит. Ит бир тууганда канчаны тууйт? 6, 8, 12. Ит жеген эч ким ит жебейт, туурабы? Иттер математика боюнча 10 жылдын ичинде Кыргызстанды ит басып кетиш керек эле да. Бирок ким көргөн бирге чогуу 100 ит жүргөнүн? Айылда 10 ит ээрчип жүрүшсө, тополон кыласыздар, кана охотниктер атпайбы депчи. 10 эле ит. Элестетиңиз, 1000 ит чогуу жүрсөм не болот? Бирок жок да. Эч ким жебейт дагы, математика боюнча дагы туура келбей атат. Кана иттер, же көчөдө өлүп жатканын көрдүңүздөр, палан жерде 500 ит, түгүн жерде 3. Себеби эмне ушунун дейт. Аллах эмнеге койго ушунча береке берген, иттен алып салган, ал 8ден тууса дагы жок. Себеби ит түнү уктабайт экен. Таң аткыча көчө кыдырат экен. Не жаңылык, кайсыл көчөдө, кайсыл сталбан астында кыдырып, таң атайын дегенде келип уктайт экен бир жерге. Кой болсо күн батты уктайт. Багымдаттан мурда туруп сизди ойготот. Ошон үчүн Аллах койго берекет берген экен. Эми кой түнү уктап берекелүү болсо, биз уктасак кантип болбойбуз? Биз дагы уктайлы. Балдарым уктабайт. Бул жөн эле шылтак. Саат куптандан кийин
Тамакты куптанга чейин жей турган тартип кылып, куптандан кийин светти өчүрүп уктагыла десеңиз, бир күн кыйналат, бир жума андан кийин уктайт. Адам көнөт, ар бир нерсе көнөт. Уктабаса укта деп айттыңыз. Барыңыздар уктасаңыздар, ал баладагы кичине балдар, кичинекейлери бар го. Нары бери жүрүп бир жерде алар дагы кыйшаят. Ошентип көндүрсөк балдарыбызды, окууларына дагы, ден соолугуна дагы, аң сезимине дагы өтө пайдасы бар. Болбосо Аллах кечирсин. Азыркы жаш балдарыбыз чоңойсо бар го. Булар биз азыр бирөө бизди алдыбызды кесип койсо же сигнал басса кубайбыз го, алар карап койсо куба турган болот да. Неге карадың депчи. Бул чын. Капа болбоңуздар. Ошого туугандар тез уктаганга аракет жасаш керек. Өзү 5 мал намаздын акыркы намаздын аты куптан эмес, иша намазы. Кыргызча куптан деп койгону уктаң дегенге ойкач болсун үчүнчү. Куптан окуп уктаң деген. Өзү куптан деген сөз, эгер сөздүктү карасаңыз, бул к эмес, х тамгасы, хуфтан. Бул сөз фарс тилинен алынганда уктоо деп которулат. Уктай турган кез деп которулат. Ошондуктан куптандан кийин уктаганга аракет жаса. Куптандан кийин чай ичпей, куптанга чейин ичели, шамдан кийин ичели чайды. Доктурлар да айткан 6-дан кийин жебегиле депчи. Эми түнү уктай турган болсок, эртең менен турганда маанайыбыз ачык. Жумушка барсак кол астыбыздагыларды урушпайбыз. Такси айдоочусу болсок дагы жакшы маанай менен такси айдайбыз. Молдо болсок дагы мешитке келген адамдарды кубайбыз. Мисал жаш балдарды кубат го молдолор. Аксакалдар да жинденбейт эле, жаш балдар да баары маанайы өтө. Себеби кечелери уктайт эле. Мурда билесиздер, бир 30-40 жыл мурда кечинде телевизор саат 9:01-демкеде 9-дан новости болуп, 9-дан кийин жаш балдарга бир көрсөтүшүн көрсөтүп, саат 10:00-да телевизордун өзү өчпөй эле эчтеке көрсөтпөй калат эле да. Аксакалдардан сурасаңыздар билет. Башка канал жок эле, 2 канал бар эле, экөөсү тең 10:00-да өчөт эле, өчөп эле. Воскресенье күнү бир жолу Кашпировский чыгат эле 12-де. Болду, андан башка күндөрү саат 10:00-да телевизор өчөт, бир кызыл сары бирдемкелер чыгып калат эле. Ошондагы бир 10 мүнөт көрүп, зеригез үнү тажатат, анан өчүрүп коесуз да. Азыр андай болбой калды да. Азыр футболго кызыккандар 24 саат, 48 саат футбол көрсөңүз түгөбөйт. Ошондуктан өзүбүздүн убактыбызды аяйлы туугандар. Убактыбызды туура пайдаланалы. Кечеси уктайлы болду. Кечеси достор менен дагы жүрүңүз дост, бирок кечеси уктаганга өзүңүздүн эң кымбаттуу убакыт уктаймын. Себеби доктурлардан сураңыздар туугандар. Жүрөк дарысы бар, өпкө дарысы бар, нерв восстанавливающий дары жок туугандар. Андай дары жок, чын. Сураңыздар доктурлардан, неврологдордон, психиатрлардан сураңыздар, нервти кайра калбына келтире турган дары жок. Ал уйку эле. Ошондуктан жиндиканадагылар толко уктатат да. Же башка дары жок. Стресске түшүп калгандарды толко уктатат да. Неге уктаган жок? Ошон баарын уктатып бир 10 сутка уктагандан кийин анан кайра калбына түшөт да. Ошого укол кылбайлы, өзүбүз эле уктайлы. Мен уйкум келбей атат. Күндүзү кичине иштеңиз, нары бери басалы, кошунан үйүнө чыгып кичине жер казалы, мисалы. Бир физический жумуш жасайлы, анан кечинде Аллах буйрса сонун уктайт элек. Аксакалдардан сурасаңыздар, Союзда силерде уйку келбей беле? Бул кишилер иштеп жатканда уктайт эле бул адамдар, мурда. Бүт адамдар иштейт эле. Ошондуктан же иштебесек, ойнойлу, футбол ойнойлу, мисалы. Бир демге кылып кечке чейин чарчайлы. Анан кечинде уктасак, Аллах буйрса, мээ ордунда болсо болду. Адам мээси ордунда болсо жакшы ойлойт, жакшы сүйлөйт, жакшы мамиле жасайт. Ушул бузулду, болду. Бирөөдү көндүрө албайсыз, же бирөө же мешитке алып келе албайсыз, же жумушка алып бара албайсыз да. Жок дейт. Жок дейт. Же урушуп калган 2 адамды жараштыра албайсыз да. Экөөбү тең нерв жок да. Аялы да, күйөөсү да. Ошондуктан өзүбүз убактыбызды бөлүп уйкуга Аллах Таала койду, уктайлы. Түндө 3-тө 4-тө туруп алып туруп, макул тамак жейсизби, тахажжуд окуйсузбу, усталык кыласызбы, дагы башка эмне өзүңүз иштериңиз болсо, айтылбай барын жасаңыз, 4-тө 5-тө. Бирок 10-да уктаңыз да.
Ошондо Аллах буйрса, Аллах Таала баарын тартип менен биздин колубузда. Телефон жаман нерсе эмес туугандар. Телефон уу сыяктуу. Дары кылса да болот, ичип алып өлүп калса да болот да. Ошондой эле телефонду көп жакшы нерсеге колдонсо болот. Бирок кеч убагында уктабай турган, уктабаганга себеп боло турган болсо, анда зыян да. Ар бир адамга чоң кичинеге зыян. Илимдүү илимсизге зыян. Бизнесмен эмес ар бир адамга телефон кечеси колдонгон зыян. Мен бир адамды жолуктурдум Бишкекте, мечитте. Жаңы ислам динин кабыл алып, мечитке келген экен, айтат, мен бир күндө 1 саат телефон колдоном дейт. Болду. Сүйлөшкөнгө дагы, каттарга жооп бергенге 1 саат, 24 сааттын 1 саатын телефон колдоном, андан кийин телефонум өчүрүп коюп коем. Не болот анда билесизби? Эгер сиз дагы 1 саат же күнүнө 2 саат телефон иштетсеңиз, мисалы, сиз менен байланыша турган адамдар именно ошол убакытта чалганга аракет жасайт. Кийин не дейт? Кийин бул телефону өчүрүп коет, бул таба албайсыңар. Сиз кимге керек болсоңуз ошол 2 саатка өзүнүн убактысын туурлайт. Болду, андан кийин сиз телефонуңузду өчүрөсүз, убакытты кимге бересиз? Жумушуңузга, үй бүлөңүзгө, өзүңүздүн ден соолугуңузга, уйкуга беребиз. А биз бүгүн 24 саатпыз да. Бизге түндө чалса да калıyor, күндүз чалса да калıyor. Ошондуктан телефон жаман нерсе эмес. Телефонго шылтап кое бербеш керек. Ушул телефон чыкты, жаман болду. Биздин колубуздан кармаган жок го, биз кармап атабыз го. Өчүрүп койсоңуз болду го ошону. Азыр дейбиз. Азыр өчүрөм. Кичине футбол көрүп алайын, өчүрөм. Ошондуктан туугандар, Аллах Таала бизге өзү көп жакшылык берген. Ошол жакшылыктарды болгону көрө билсек, пайдалана билсек, бизге сонун болот, жакшы болот. Азырга чейин дагы өтө сонун, алхамдулилла. Аллага шүгүр дейли. Бардыгы жакшы. Мечиттерибиз дагы бар, алхамдулилла. Иштеймин десеңиз жумуш дагы бар, айлык дагы бар. Оруп калсаңыз больница дагы бар, балдарыңыз окуй турган не керек дагы бизге? Аллах Таала бизге эмне кылып берсин? Дүйнөдө ушунча эле болот, шартчы. Атка кызыккандар жума сайын чогулуп алып туруп ат минип жатышат, улакатып жатышат. Машинеге кызыккандарга мына ушул жерде бири-бириңер менен жарышып, ушул жерде өлгүлө деп орун жасап берди. Ошол жерге барып машина айдасын. Дагы эмне кылып бериш керек бизге? Аллах Таала ушунчалык шарт түзүп берди, мамлекет ушунчалык шарт түзүп берди. Кичине ыраазычылык менен жашаганды үйрөнсөк, не болот? Эки пайда болот. Бири Аллах бизге азыр берген нерселер тартып албайт, экинчиси көбөйтүп берет. Ким жүрөбү, Кудай шүгүр деп жүрө берсин. Кимди карап, коляскада жүргөндү карап, Кудай шүгүр деп жүрө берсин. Коляскада жүргөн бар го, реанимацияда жатканды караш керек да. Реанимацияда жаткан кимди караш керек? Мүрзөдө жатканды караш керек да. Хаття бу мүрзөдө эмесмин депчи. Бүгүн биз андай кылбайбыз. Жөө басып бараткан велосипедти карайт, велосипед мотоциклди. Мотоцикл Жигули, Мерседес, наркысын ал самолетту карайт да. Самолетто учуп бараткан космосту карайт. Ал бирөөсү бар экен азыр, самолету бар, космоско учуп барайын, машинесин жөнөтүп коюптур, эми өзү дагы барат экен. Биз ошондойбуз да, өйдөнү карайбыз. Өйдөнү карасак, биз бар нерсени кадырлай албай калабыз. Ылдыйды карайлы. Кичине менден бир тепкич ылдыйда ким турат? Велосипед мененсизби? Жөө басып баратканды карасаңыз, Кудай шүгүр, велосипедим бар. Ал 1 саатта жеткен жерге мен 10 мүнөттө жетем. Кудай шүгүр десеңиз, Аллах велосипедиңизди мотоцикл кылып берет. Неге? Сиз шүгүр айтып атасыз да. Аллах ваада кылган, шүгүр айтсаңар көбөйтүп берем, ант ичемин деген. Аллах Куранда ла ин шакартум ла азиданнакум. Мен берген нерсеге разы болсоңор, шүгүр айтсаңар, мен ант ичем, көбөйтүп берем деген. Ибрахим сүрөсүндө. Эптеп бир машина менен жүрөсүзбү? 4 күн жүрүп 1 күн бузула турган. Аллага шүгүр деңиз. Жамгыр жааса башыма тийбем, велосипедчендер, мотоциклчендерди кара. Меники чөткө десеңиз, Аллах сизге бузулбай турган машина берет иншалла. Болгону биз эмне кылабыз? Биз жок. Машина айдап барасак, жандан бирөөсү, мына жакшы машина. А булчу? Жо, могу жакшы. Бул начар бул. Жаш балдар азыр дискасын да карайт, выхлопной трубасын да карайт. Карбону экен. Жетсе болду эмеспи? Ошого өзүбүздүн нерсебизди кадырлабай жоготуп алып атабыз да. Ошондуктан Аллах баарыбызга берген, көп берген, сансыз берген. Болгону биз чогулта албай атабыз да. Ошол менде эчтеке жок деген адамды бир көчүрүп көрүңүзчү. Жүр башка үйгө көчөбүз. Канча портер жүк болот экен. Эчтекеси жок адамда. Ошо кыргызда бекер айткан эмес, кедей болсоң көчүп көр депчи. Бар дейли, Кудай шүгүр дейли, бар. Бул бар, бардыгы бар. Жок дебейли.
Alhamdulillah bar bardыгы. Эң сонун, эң жакшы биздики. Мындан дагы жакшы болот дейли. А шайтан биздимде дейт, хорошо там где нас нету. Палан жер жакшы. Паланчылар жакшы, палан. Жок, меники эң жакшы, эң сонун. Ошол шүгүр болот, ошол ыраазычылык болот. Анан Аллах көбөйтүп берет. Ошондуктан туугандар, Аллахтын мейримин, Аллахтын жакшылыгын сезе билели, санай билели, көрө билели ошолорду. Аллах бизге канчалык берди. Караңыз, көзүбүз көрүп турат. Бир эле неамат. Аллаху акбар. Айтсачы, 1 миллион доллар тандайсызбы же 2 көзүңүз көрүүсүн тандайсызбы? Бир дагы акылдуу адам тандабайт 1 миллионду. Тура эмеспи? Демек биздин 2 көзүбүздүн көрүүсү 1 миллиондон кымбат экен го. 1 миллион берем, кулагың укпайт бирөө десе. Не керек 1 миллион сизге? Дарылай албайсыз. Кулагыңыздын угуусу 1 миллион экен го. 1 миллион берем, бирок сүйлөй албайсың десе. Биздин сүйлөп жатканыбыз 1 миллиондон кымбат турбайбы? 10 миллион берип, бирок акылың иштебейт. Не керек анда? Аллах бизге ушундай неаматтар берген, ал акча менен саналып болбойт ал. Аллах ошону бекер берген. Санап билели, кадырлай билели, Аллах көбөйтүп берет иншалла. Налый берсек, анан заманга, жаштарга, паланчыга, түгүнчүгө төмкөй берсек барго, жашоо оңолбойт. Жашоо адам өзү ичинен кабыл алуу менен оңолот да. Аллах таалам барыбызга туугандар, Аллах берген жакшылыктарды көрө турган пенделерден кылсын. Себеби мындай экен да, бир адам арак ичүүгө берилип кеткен болсо, ал адамды айтып, дарылап, тарбиялап, түшүндүрүп, туура жолго салса болот экен. Же бир адам намаз окубай кыйшайып жүргөн болсо, аны да туураласа болот экен. Бирок жакшылыкты билбеген адамды оңдошко мүмкүн эмес экен да. Орусчасы неблагодарный. Билесиздер, эмнеге дүйнөдө мусулман, капыр, бардык адам заты чогулуп, айбандардын ичинен бирөөдү адамга жакын кылып коелу деп туруп, итти тандаган да. Же сүт бербесе, же эт бербесе, же жумуртка бербесе, эчтеке бербесе дагы собака друг человека деп наам берген да. Себеби не? Себеби сиз койго күндө жем бериңиз. Азыр койлор багып атышат, кымбат койлор. Өздөрү жебегенде ошо койлоруна берип, аны укол кылып, температурасын текшерип, операция кылдырып мисалы. Макул. Ошол койго бир күн чөп бербей койсоң, жем бербей койсоңуз, анан жанына келсеңиз сизди тааныбайт. Кой сизди өмүрү тааныбайт. Уйда тааныбайт, сүзөт керек болсо. Бирок ит бир жолу сөөк берип коюңуз, болду. Кичине балаңыз келип кулагынан тартса дагы үн чыкпай турат. Көзүнө колун салса да үн чыкпай турат. Неге? Атасы мага сөөк берген. Уктап жатса, шит десеңиз чуркап келет дагы, сүйрөлүп келбейт. Не болду деп айтпайт. Ушундай чуркап келип туруп, ушундай чуркап келет, куйругун дагы кыймылдатат. Эмнеге? Менин мындай суздашып келгеним көрбөсүн. Куйругун кыймылдатып ушинтип турат да, не бир жака чуркайынбы, же жаныңызда туруп берейинби, же отуруп туруп, сиздин көңүлүңүздү карап турат. Эмнеге? Жакшылык кылганыңызды билип туруп. Ушул себептен друг человек адамдын досу чындап эле. Себеби эле ушул. Итте жакшылыкты унутпай турган сыфат бар. Бул койдо да жок, уйда да жок, тоокто вообще жок. Бул ит акылдуу болгондугунан эмес, итте ошондой Аллах таала ушинтип жараткан да, ушундай сезим бар да. Биз дагы Аллах мага жакшылык кылды, Аллахтын жакшылыктарын унутпайлы. Аны үчүн дүйнөдө бизге ким жакшылык кылган? Эң биринчи бизге жакшылык кылган ата-энебиз. Бул эки инсандын жакшылыгын биз барго ажылыкка алып барып да кутулбайбыз, умрага алып барып да кутулбайбыз, жыл сайын кийим алып берип дагы, ай сайын продукт алып берип да кутулабыз деп ойлобоңуз. Өмүр бою кызматын кылып, жүрөгүнөн орун алып батасын алсак, ошондор Аллах разы болот. Ата-энеге эч качан бир жолу да капа болуп, тарынып, бийигүн менен сүйлөп, наразы болуп, урушканга акыбыз жок. Бул эки киши бизге ушундай жакшылык кылган, биз бар болгонубузга ошолор себеп да. Эки адам. Анан өмүрдө жашоодо бизге кимдер жакшылык кылды? Бирөө бизди окутту мектепте, бирөө бизди тарбиялады бала бакчада, бирөө дагы бизге бир түрткү болду жумушубузга. Ар бир адамдын жакшылыгын унутпайлы туугандар. Эстей жүрөлү. Аталарыбыз айтып кеткен, бир жолу дамоз тийген үйгө канча жолу салам айт деген? 1000 жолу салам айт деген.
Мунун маанеси унутпа сага жакшылык кылган адамды деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, адамга рахмат айта албаган Аллага шүгүр айта албайт деген. Рахмат айтканды үйрөнөлү. Аялдарыбыз бизге канча кызмат кылып жатат. Кийим жууш билесиздерби канча кыйын? Тамак жасаш канча кыйын? 3 күндө абатка чыкканда тамак жасап көрүңүздөр, же тамагыңыздар бышпайт, же тузу жок. Бирок канчанын колу күйүп кеткен. Аялдарыбыз жылдап тамак жасайт, туурабы? Кийимдеринизди ütүктөп берет. Балдарыңыз да карайт, айылда жашасаңыз малдарыңыз да карайт. Бир жолу рахмат айттыкпы? Себеп биз мындай кабыл алганбыз да, ал обязан депчи. Милдеттүү деп. Аял милдеттүү эмес. Эгер аялдардын акысын айтып берсек болбойт бияктанчы. Ошого тамагыңызды даярдап алып келдиби? Алла разы болсун деп коюңуз, рахмат деп коюңуз, алкыштап коюңуз. Кафе, ресторандарда акчаңызга тамак жейсиз. Бирөө алып келет тамагыңызды, алып келип берсе, рахмат дейсиз. Неге? Азыр 10% алат сизден. Үйдөгү бекер сизге арналып жасалган тамакка рахмат жок да. Биз ошончолук орус тили менен айтканда неблагодарныйбыз да. Чын. Биз бир рахмат айтсак болгу, аялыбыз ошол тамакты жасай баштагандан баштап азырга чейин канча кыйналган болсо ошол баарын унутуп салат. Тамагың аябай даамдуу болуп тур. Мына ушул жерде калп айтса болот да. Аялына калп айтса болот деген моменттерден бири, мисалы Бишкекте жүрүп мен токмоктомун десе болбойт. Кайсыл моментте калп айтса болот? Тамак даамы жок. Туз вообще салынган эмес, мисал. Бирок не дейсиз? Тамагың өтө даамдуу экен. Ушул калп сооп болот да. Ушул калп тамакка тиешелүү. Ошондуктан аялдарыбызга эмне айталы? Рахмат айталы, ыраазычылык айталы. Ата-энебизге биз бир жолу айттыкпы ата-энебизге? Азыр анан жасалмай барып алып туруп ата-энеңиз бар болсо эмне дейт элеңиз? Бар болсо эмес, ата-энеси барлар барып айтсын ата. Алла разы болсун сиздерге. Разымын, сиздердей ата-эненин уулу кызы болгондон мен разымын деп беттерине айталы, сүйүнүп калсын. Өлгөндөн кийин ыйлаган не кереги бар? Тирүү кезинде бетине ким ата-энесине айта алды? Мен сиздерге разымын. Сиздердей ата-эненин уулу болгонума мен сыймыктанамын деп ким айта алды? Анын үчүн чемпион болуш шарт эмес туугандар. Ар бирибиз айталы, рахмат айта билели. Бирөө машинеси менен жеткизип койду, рахмат, Алла разы болсун. Таксиге айтабыз, бирок досубузга айтпайбыз да. Таксиге да айталы, досубузга да айталы. Бизди окуткан мугалимдерге да ыраазычылык билдирип рахмат айталы. Ар бир адамдын бизге жасаган жакшылыгын унутпай, рахмат айтып жүрсөк, Аллах жасаган жакшылыктарды да унутпай шүгүр айтып жүрөбүз. Ошол шүгүр айтуудун жолу бири Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Экинчиси намаз окуу, шүгүр. Рахмат деп эңкейип сежде рүкү кылгандыгыбыз шүгүр ушул. Ошондуктан ниет кылалы, Аллах буйрса, азырга чейин дагы шүгүрдүү пенделерден болуп жашадык элек. Иншалла анча-мынча кемчилик кеткен болсо, мындан кийин дагы бизге ким жакшылык кылган болсо, адамдардан дагы аны дагы унутпайбыз. Ал эми Аллах жасаган жакшылыкты биз эч качан унутпайбыз. Аллага шүгүрлөр болсун деп жашасак, иншалла бир туура эмес ситуацияны жакшы кабыл алабыз да. Болбосо жакшы ситуация дагы жакпайт да. Мисалы бир адам 35 000 айлыгы болсо жакпайт. Эмки айда иштен айдалат. Неге? 35 000ге шүгүр кылбады эле да. А шүгүр кылсын, Аллах ошону 40 000, 45 000 кылып берсин. Мисал айтып жатам, көбөйтүп берсин Аллах Таала. Ошого бул Алланын ваадасы. Шүгүр айтсаңар мен көбөйтүп берем. Шүгүр айткан жүрөгүнөн разы болгон. Аллах Таалам баарыбызга туугандар шүгүрчүл пенделерден кылсын баарыбызды. Аллах сактасын, нанкөрлөрдөн болбойлу, неблагодарный пенделерден болбойлу. Элестетиңиз, балаңызга бир нерсе алып келип берсеңиз, карап туруп, мага жакпайт десе, жаш балаңыз, кичине 4 жашар, 5 жашар балаңызга бир жакшы белек алып келсеңиз, айтка деп туруп, алып туруп, жок мага жакпайт бул ата десе, сиз ошол кезде ошол баланы чоң адамдай жаман көрөсүз да. Ал эми алган белекти алып туруп жерге коюп, сизди кучактап рахмат ата десе, разы болуп каласыз да, дагы алып келип берем дейсиз да. Точно дагы алып келип берем дейсиз. А биринчидей кылсам да дейсиз, экинчи бул адамга бир нерсе бербейм, бул нанкөргө дейсиз да. Ошо жаш балага жиниңиз келет да. Ошого шүгүрчүл бололу туугандар. Аллах разы болсун.